Tanışıp aldım. Мгм. Эми Турцияга барсам, салам, насылсың дегенде башка сөздөрдү дагы билем. Күйөөм айтмакчы. Машалла. Эң сонун. Буюрса, бир айдын ичинде канчалык деңгээлде билип калдыңыздар? Жакшы эле. Өзүңүздөрдү тааныштыра аласыздарбы? Мындай бири-бирибиз менен сүйлөшсөм, уже өзүм менен тааныштырып, мынтип сүйлөп түшүнсөм дагы мындай кичине окшоштуруп сүйлөп кете аламын да. Мгм. Мурун эми, например, салам, кандайсың, жакшы деп уже дальшыга сүйлөгөнгө көзүм жетпейт эле. Азыр болсо кичине болсо да окшоштуруп кете аламын. Машалла. Бул жактан практика кылып көрбөйлү? Бир аз Нурзада өзүңүз туурасында түркчө айтып берсеңиз. Менин адым Нурзада. Мен 26 жаштамын. Мгм. А, мен так, домохозяйка. Бен эв ханымыйым. Ben ev hanıyım. Мгм. Bir kızım var. Мгм. Kocayım var. Aa, tak. Кызыңыздын исми не? Kızım ise Amina. Kaç yaşında? 1 yaşta. Maşallah. Allah bağışlasın. Çok Sağ ol, teşekkür ederim. Мгм. Машалла, уже уровень жакшы, өзүңүздөрдү тааныштыра алат экенсиздер, э? Бул эң сонун. Дагы Буга дагы бир суроом бар эле, мына сал деп уктум эле да, ушул дагы рахмат деген сыяктуу болуп кетеби? ооба. Сау сөзмө сөз которгондо будь здоровым. Мындай А, сак бол деп которулат да. Ал эми сау бол кантип которулат? Э, Аман болсо рахмат деген мааниде дагы колдонсоңуздар болот. ошондо teşekkür ederim ордуна деле айтып кетсек болот экен да. Албетте. Сау А, бол а. дагы жооп берсеңиздер болот. Бул жакта ыксыярчылар барбы? Ким өзүн түркчө тааныштырат? Хорошо. Так, мен үнүм өзүм болуп калды. Урматтуу достор, анда эмесе баштайлы. Бул жакта баардыгы СМС менен жазып атат, анан кийин окуп жетишейин. Биринчи эле мен ыраазычылык кат менен баштагым келет. Бул сабактын башын биз Урматтуу достор, микрофонду өчүрүп турасыздар, э? Анан сөз беребиз, сөз келгенден кийин ачып жооп берсеңиздер болот. Анда эмесе биз сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн курсубуздун акыркы күнү. Бүгүн биз бир айлык курсту жыйынтыктап бүттүк. Баарыңыздарды куттуктайм жана ошондой эле ким аягына чейин жеткен болсо, сиздер азаматсыздар. Бул эң сонун жыйынтык. Билесиздер, биз челлендж деп баштаганбыз. Ким аягына чейин жетет, жетпейт, ошол нерселердин баардыгы. Так, бул жакта ким сүйлөп атат? Дагы микрофонду өчүрүп турсаңыздар, достор. Аягына чейин жеткендерди баарыңыздарды куттуктайм. Сиздер азаматсыздар. Сиздерге белек катары биз сертификатты беребиз. Анда эмесе ыраазычылык каттан баштайлы. Биздин бул сабакты өтүүбүзгө себепчи болгон бул Лиза эжекебиз. Лиза эжекебиз АКДСинин башчысы. Мен бул эжекеге ыраазычылык кат жазбасам болбойт. Анткени баардык ушул өтүп аткан этаптарда ар бир кадамында мага жардам берген менин наставнигим Осмонова Лиза эжекеме ыраазычылык билдиребиз. Анын ар бир кылган иш аракеттеринин баардыгы ийгиликтүү болсун. Алдына дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Жана ошондой эле ыраазычылык билдиребиз. Лиза эжени ким тааныйт? Ким айтат? Тааныгандар бар? Мен Негизи курстун жарымын баары эле тааныйт экен, э? Жанагы ти группадан эме кылып опрос кылганбыз. Опросто жарымы таанып, жарымы тааныбайт экен. Бул эжени негизи көп адам тааныш керек деп ойлойм. Анткени аябагандай негизи Кыргызстан үчүн күйүп жанган, салымын кошкон сонун эжекелерибиздин бири. Так. Каяка чейин жылып кеткен? Аха. Все. Жуманалиева Аяна. Биринчи Аяна кураторубуздан баштайлы. Урматтуу достор, ыраазычылык кат эми кураторлорго келип жетти. Менин алтындай болгон кураторлорума мен ушунчалык ыраазымын. Аябай прям душевный чоң ийгиликтерди каалайм аларгачы. Биз азыр
канчалык масштабтуу түрдө сиздерге сабак өтүп аткан болсок, бунун бирден бир себеби ыктыярчылардын болгондугунан, кураторлор сиздерге жана бизге, биздин командабызга, мындай баардыгына аябай чоң салым кошуп жардам берип атат. Мисалы, бир эле адам 100 адамды, 200 адамды, даже эң эле пик болгону биз 300 адамга чейин окуттук. 300 адамдын баардыгын бир адам окута албайт да, бир адам эч нерсеге жетише албайт. А бирок командаңыздар болсо, жана ошондой эле менин ушундай алтындай болгон кураторлор менен бул ийгиликтерге биз жете алдык да. Ошолордун э, эсебинен чоң ыраазычылык айткым келет. Бул мисалы, м, Аянага токтоло кетсек, Аяны мен Лиза же Аян Акмарал болуп калды да. Азыр түшүндүрөм. Бул эмнеге дегенде, Лиза же экөөбүз дагы мамилебиз башкача. Мисалы, Лиза эжеге мен барып айтам: Лиза эже, ушуну кылбайлыбы, муну минтпейлиби депчи. Анан кийин көпчүлүк учурда идеяларды сунуп, анан аларды экөөбүз бирге ашырганга аракет жасайбыз. Аябай түрткү берчүмүн да. Азыркы учурда менин командамда Аяна мага дал ошондой, кандай болсо дагы да мындай мени түртүп эме кылып турат да. Мисалы, бир нерсебиз, мен азыр окуйм, иштейм, негизи жумуштарым аябай көп, бирок ошонун өзүндө дагы биз азыр сиздерге курс өтүп жатабыз. Аяна болсо каждый раз ар бир учурда мени эме кылып турат: Акмарал эже, муну мындай кылайлы, баштайлы, качан баштайбыз, уже окуучулар сурап баштады. Акмарал эже, мындай кылсак кандай болот депчи. Аяна негизи 13 жашта, бирок ошонун өзүндө дагы азыркы учурда билбейм 26 же болбосо 27 жаштагылар менен мындай тең жарышып келаткан ушунчалык кыйын бир кыз да. Буюрса келечегин алдыда деп ойлойм. Бул кыз аябай эле мени таң калтырган кыз. Башында жашын укканда мен кураторго албайм деп чечкем, анткени 13 жаш деген сиздер азыркы бул жакта отурган эжекелердин кызы деле бар болуш керек, 13 жаштагы. Аябай кичинекей деп көргөм, бирок кичинекейлигине карабай ушунчалык тың, жоопкерчилиги мыкты болгон кыз экен. Ошон үчүн Аяна алтыным, чоң рахмат. Аянанын командасында канча адам бүтүрдү? 16 беле? Же 15 окуучу бүтүрдү. Ошон үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Андан кийинки эле Аруна красавица. Аруна деген биз башталгандан баштап биз менен чогуу келет. Аябай татынакай, чырайлуу, өзүнүн ордун билген, ушунчалык кайсыл жерде кантип сүйлөш керек ошонун баарын билген. Жана ошондой эле азыркы учурда англис тилинен сабак берген мугалим. Эгер англисче окуйм десеңиздер, бизде 2 куратор бар. 2 куратор тең англис тилин мыкты билишет. Аларды окусаңыздар болот. Аруна менен жакындан да таанышып калдыңыздар болуш керек өзүңүздөр, Арунанын мага аябай, негизи менин кураторлордун баардыгы эле жоопкерчиликтүү экен. Жоопкерчиликтүү адамдар мага ушунчалык жагат. Булар аябай жумушту так иштешет да. Мисалы, Арунага дагы бир нерсе айтсаң, сразу аны ордунда аткарат. Фамилиясын жазга дедим, биринчи эле Аруна жазып берди. Жана ошондой эле мага Арунанын вкусу жагат. Мисалы, ар бир нерседе ушунчалык жакшынакай кылып, кооз кылып, эстетиканы аябай жакшы көңүл бөлгөн бир кызым. Ошол, урматтуу достор, мен негизи бир аз кураторлорума токтоло кетип, ушунчалык ыраазычылыгымды билдирип кетким келди. Андан кийинки менин бүгүн канвам, телефонум, билgisayar, ноутбук жакшы иштебей атат. Ар бир жактан башка жакка алмашып кетип калып атат. Бул эмнеге антип атат билбейм. Так, бул жакта дагы бир кураторум. Паратова Мерим. Паратова Мерим эжекем. Экөөбүз 1 жаштабыз, 26 жашта. Мерим эже дагы. Мерим эже негизи азыр кантип айтып берсем дагы, мындай интеллектуалдык жактан ушунчалык бир мыкты да. Эгер сиздер 2 айда тез окуу курсуна жазылам десеңиздер, бул биздин куратор Паратова Мерим эжекебиз өтөт. Паратова Мерим эжекебиз ар тараптуу, ар тармактуу эже.
Андан кийин мээримеже дагы бир нерсени сунуштады эле. Мындай сунушка келгенде мээримеже аябай катуу да. Мисалы, Акмарал эжеке, ушундай кылсаңыз кандай болот? Же болбосо окуучуларга дагы ушул нерсени кошуп берсек кандай болот? Деп сунуштарын мага көп көп айтып турат. Мээрим эже бул курста биз буюрса сиздерге тест кылабыз. Анан кийин тесттин жыйынтыгынан канча балл алсаңыздар, ошол сертификаттарга баллыңыздарды кошуп жазып беребиз. Ошол нерсени сунуштады. Бирок биз именно бүгүнкүгө жетишкен жокпуз. Буюрса бир жуманын ичинде тесттердин баарын даярдап, андан кийин сиздерге тесттерди сунабыз. Ким канча балл алган болсо сертификаттарыңыздарга ошол бааны жазып, анан беребиз, тапшырабыз буюрса. Мээрим эжекебизге дагы ыраазычылык. Бул жакта куратордун аттары жоголуп кетип атат. Азаматова Эльнура. Эльнура мындай, мен каякта көрбөсөм, Эльнура ошол жакта да. Мисалы, башка группаларды ачып атканы, бирөөлөрдө сатуу менеджери болуп иштеп атканы, бир күнү карасаң дагы башка нерсе менен алек болгону, эч бир орунда турбаган, ушунчалык э, күйүп турган, жанып турган неме да, ар тармактуу кыз. Мен азыр айтып туруп атканда карап турсам, баардыгы эле ошондой экен. Менин айлана чөйрөмдө силер менен аябай сыймыктанам, мактанам. Менин айлана чөйрөмдө ушундай өсүп, өнүгүп, өзүн изилденип жүргөн кыздар аябай толтура. Эльнура азаматсың. Бул негизи Эльнура дагы азыр адашпасам 15 жашта болуш керек. Эльнуранын келечеги да ушунчалык кең болоруна ишенем. Окууларыңа ийгилик. Так. Исамидинова Айбике. Исамидинова Айбике именно ушул потокто бизге кошулган куратор. Айбикенин да тырышчаак экенин байкадым. Көп тааныша албадык, бирок бизге ким келип аткан болсо, бизге ким жардам берип аткан болсо, мен аларды билем. Алар мындай, куратор ким болот? Куратор деген өзүнө ишенген, жоопкерчиликти ала алган кыздар болот. Так, Турсуна эже, звукту өчүрүп койдум. Ошол урматтуу кураторлорум, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Албан ийгиликтерди каалайм. Бул жакта отурган окуучуларыңыздардын астында дагы сиздерди бир аз болсо да тааныштыра кетейин дедим. Менин кураторумдай болгон кыздарды мындай ар бир адам тааныш керек деп ойлойм. Анткени ушунчалык тырышчаак. Мен ишенем, буюрса ар бирөө ийгиликтүү, көп нерсени аша алган, даражасы бийик кыздардан болот деп ишенем буюрса. Чоң рахмат, урматтуу кураторлорум. Сиздерди аябай жакшы көрөм, баарыңыздарды жакшы көрөм. Эми окуучуларга токтоло кетсек, биринчи эле Арунанын группасындагы окуучулардан баштасак. Кылычбекова Акылай. Барсызбы биякта? Кылычбекова Акылай. Жок окшойт, Хорошо, мен атыңыздарды атап кетейин. Эгер ким ушул Zoom'да болгон болсо, анда сизге сөз узатайлы. Сөз сизде. Андан кийинки сертификат Арзыкулова Гүлзина сизге сыйланмакчы. Жаныбекова Элиза. Абазбекова Назгүл. Жангелдиева Динара. Аруна, бияктасыңбы? Сенин группаңдан эч ким кирген жокпу я? Биякта азыр 23 окуучу отурат. Мындай Акмарал эже. Ошо чыта баары киришти, кээ бирлери чыта эч кимисе жооп беришпей атат. Гүлзина эже, сиз бул жакта экенсиз. Микрофонду күйгүзүп сүйлөңүз. Касмалиева Гүлнура. Таптык. Касмалиева Гүлнура эже бул жакта отурган экен. Саламатсыңарбы? Саламатчылык Гүлсүн эже. Гүлнур эже. Жакшы турасыңарбы? Мен аябай кубанычтамын силер менен Zoom'да кезип атканыңызга. Баарыңарга терең ыраазычылык. Гүлнур эже, бир аз сизге суроо узата кетейин. Сиз бизди качан таанып калдыңыз? Угубай калды азыр.
Сиз видеого. биздерди таанып, кантип жазылып калдыңыз курска? Мен инстаграмдан көрдүм. Мхм. Инстаграмдан ошо акадетинага көрүп эле английскийге жазылып, анан кызыгып кетип, түрк тилин деле билип койсом эч нерсе болбойт, может Турцияга эс алып каламбы деген ойдо ошондой ой тилектер менен, жакшы ниет менен жазылып, бир аз болсо да үйрөнүп алайын дегем. Мхм. Канчалык деңгээлде үйрөнө алдым деп айта аласыз өзүңүзгө? Эми ошо бирөө менен бир аз болсо дагы баарлашканга үйрөндүк ушул курста. Биринчи жолу катышып атасызбы же болбосо бир канчанчы жолу? Жок, биринчи жолу. Жакшы. Азаматсыз эжекем. Үйдө бекер отурбайын деп, ошо декретный отпускада М, бир аз болсо дагы өзүмдү өнүктүрөйүн деп силер менен чогуу. Азаматсыз. Бул жакта биздин негизги максат дагы ошо да. Үйдө отурган айымдар негизи балалуулар көп чыга албайт да эшкечи. Эшке чыгайын десе баласы. Ооба, ооба. Анан ошол айымдар үчүн онлайн атайын үйдө жөн отурбастан же болбосо азыркы учурда жаштар дагы телефон менен отурат ТикТокто, Инстаграмда ар кайсы жакта. Мындай биз полезный Туура. информация жеткирели деп ойлодук да ушул курстун негизиндечи. Азаматсыз эжекем, буюрса ар дайым бизде курстар дагы да болуп турат, катышып туруңуз, дагы да конца улантып аягына чейин жеткирүүгө аракет жасаңыз. Негизи ар бир тилди билгенде мындай бир ишти баштаганда ошону аягына чейин жетиш керек экен да. Мисалы сиз түрк тилин баштадыңыз да, орто жолдон калып кетсе, бул уже башыңызда бир иш болуп калып калат да, мындай незаконченное дело сыяктуучу. Ошон үчүн Мгм. үйрөнүп дагы да улантууга аракет жасаңыз. Сиздерге Кудай буюрса деп жакшы ниет кылып атабыз. Рахмат силерге. сизге да Кудайым рахмат. ыраазы болсун баарыңарга. Амин. Аябай ушундай алтындай болгон убактыңарды бөлүп, бизге ушундай Амин. курс даярдап койгонуңарга Айтканыңыз келсин. аябай кубанычтамын. Биз да кубанычтуу. Абыл кызы Айдана бар бекен биякта? Дал ушул антип эле. Шаботоева Кадыча. Көргөндөй болот группадан. Орозбаева Мирайым. Арзыкулова Турсунай. Саламатсызбы? Салам. Кандайсыздар? Жакшы. Бул Аха. курстан сабак алганыма өтө кубанычтамын. Жашым 60-та. Машалла. Анан сабак алуум сабакка катышуумдун негизги себеби Мгм. эс алууга барып, ошол жакта бир аз тил билүү керек экендигин байкап, ушундан улам катыштым. Азаматсыз. Чоң рахмат эмгегиңерге. Мгм. Пайдалуу болду мен үчүн курс. Жакшы. Диалогду үйрөндүм. Ах, Өзүмдү тааныштыра алам. бир аз тааныштыра кетсеңиз өзүңүздү анда Кадыча түрк тилинде. Мераба. Мен адым Кадыча. Мгм. М, Kaç yaşındasınız? Ben 60 yaşındayım. Hı hı. Güzel. Nerede yaşıyorsunuz? Bişkek'te yaşar diyorum. Yaşıyorum. Azamatsız, жақсы. Yarım. Hı. Çok. Razımın var için. Hı. Çok Tamam. güzel. Hı. Сизге да чоң Hoş рахмат. kalınız. Сиз бизге өрнөк боло турган айым экенсиз. 60 жашыңызга карабай окуп, аягына чейин жеттиңиз Үй тапшырмалардын баарын аткарып аттыңызбы? Жетишип O атасызбы? her bir gün atkarıp толук катыштым. Азамат, чоң рахмат эжекем. Буюрса экинчи айда Мгм. дагы сизди күтөбүз. Бул эжекебиз Мен аябай de bu активдүү эже. Ар бир Barlarga сабак iyi kalın. жөнөтүп турчу Хатиже. Машалла. Биз негизи өрнөктүү болгон студенттерибизге ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип аруу нерсени айтып турсаң, мисалы, мен жакындан тааныбайм да, силер бир группа болгондугу үчүн дагы да жакшыраак тааныйсың да. Бул жактан жазып атат эже Акмарал же Айдана деген. Микрофонум иштебей атат дейт да. Бирок кошулуп сүйлөмөкмүн деп жатат. Так, окуй кетели.
Бир ай болсо да түрк тилинде бир аз болсо да сүйлөп калдым десем болот дейт. Курс абдан сонун өттү. Биртке болсо да бир нерсе үйрөнүп калдым. Ооба, негизи бир ай бир тил үйрөнүү үчүн жетишсиз, достор. Негизи мен өзүм түрк тилин бир жыл үйрөнгөнмүн. Кыргыз Түркман Ас университетинде бизге бир жылда үйрөтөт да. Мисалы, 6 уровень бар го. А1, А2, Б1, Б2, анан Ж1, Ж2 болот да. 6 уровень. Ошол 6 уровеньди биз бир жылда үйрөнгөнбүз. Биздин система дагы дал ошол Кыргыз Түркман Ас университеттикиндей болуп иштейт. Мисалы, бир эме уровеньди сиздер 3 айда бүтөсүздөр да. Ошондо бир жылда толук түрдө билген болуп бүтөсүздөр. Бир бир тилди негизи бир айда эле үйрөнүш жетишсиз. Анткени бир тил билүү, анын тарыхын, культурасын, баардык нерсесин, ошол адамдар кандай ой жүгүртөт, кандай сүйлөшөт, ошолордун баардыгын үйрөнөбүз да тил аркылуучу. Ошон үчүн биз биртке болсо дагы культурасын сиздерге үйрөтө алдык деп ишенем. Андан баарыңыздарды кийинки 2 айга дагы күтөбүз. 2 ай негизи Рамазанга түшүп келип каларын эсепке албай баштап алыптырбыз. Бирок сиздерге мындай сонун мүмкүнчүлүк болот да, эгер Рамазанда жазылсаңыздар. Рамазанда кимде ким жазылган болсо, 1 мартка чейин бизде сонун нерселерди, белектерди берүүгө аракет жасап атабыз. Бул дагы биздин кураторлор менен кеңешип кезип, анан белектерди тартуулайлы деп атабыз. Мисалы, биякта араб эмес, англис тилин берген кураторлорубуз бар. Алардын дагы сабактары даяр. Эгер кимде ким 1 мартка чейин сиздер 2 курска улантып жазыла турган болсоңуздар, анда англис тилин да бекер окуйсуздар. Же болбосо тандалсаңыздар болот. Орозо келгендиги үчүн Куран сабагын да коштук. Түрк тили плюс Куран кылып, ошол Куранды да тандап алсаңыздар болот. Куран сабагы бир жумада 5 жолу болот, 1 сааттан болот. Биз аябай именно орозодо Куранга басым жасап өтөлү деп атабыз. Бир айда ошондо 20 сабактан ашыгыраак болот экен. Анын ичинде орозонун пайдаларын, дагы да ошондой эле орозодо эмне ооз ачат, эмне кылса ооз жабылат, ачылат, ошол нерселердин баардыгын сүйлөшөбүз. Андан жана ошондой эле Мээрим эжекебиз бар бекен биякта, Мээрим эжеке? Мээрим эжекебиз түрк тили плюс тез окуу курсун да тандап алсаңыздар болот. Ошол курсту ал эжеке өтүп берет. Ал дагы Zoom аркылуу жандуу сабак өтүлмөкчү. Бир айда 12 жолу өтүлөт. Мындай башка курстардын баардыгы ушундай го. Бир айда 12 жолу өтүлөт, бир жумада 3 жолу, 1 сааттан. Жана ар бирөөңүздөргө индивидуальный подход кылып, баарыңыздарга практика кыласыздар ошол сабакта. Кимде ким жазыла турган болсо, 1 мартка чейин жетишсеңиздер болот. Жакшы сон болду, мага аябай жакты. Мен өзүмдү тааныштырганды үйрөндүм дейт. Азаматсың Аелит, же болбосо азаматсыз. Курс абдан пайдалуу болду дейт. Мага абдан жакты. Эжеке, эмеклериңиз үчүн çok teşekkür ederim. Ders gerçekten harikaydı. Barçınay. Чоң рахмат эжекем. Лиза эжеге жүрөктөрдү жазып атышат. Ооба, тааныйм. Микрофон иштебей жаткан болсочу, эгер мени угуп аткан болсоң, Wi-Fi дегендин үстүн басыш керек болот, ошондо микрофон ачылат. Так, анда эмесе улантайлы. Орозбаева Мирайым деген барбы? Арзыкулова Турсунай. Турсунай эже биякта экен. Саламатсызбы, Турсунай? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшы. Акмарал эже, сизге чоң рахмат. Жана Аха. куратор болгон эжелерге да чоң рахмат. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизге да курс өзүбүздүн жакшы ой пикирлерибизди айта алабыз курс жөнүндө. Жана менин дагы кызыгуу башталганымдын себеби ошол Нурия менин досум болот. Бизге биринчи
жумада дагы эме айтып жандуу сабакка келген. Нурия аркылуу сиздер менен таанышып, анан ошол как раз Инстаграм эмеден дагы страницалардан да көрүп аткан элем. Ошол мен да негизи окуйм, еще кичине эмем бар. Нурия дегенде азыр Турцияда окуп аткан Нуриябы? Абылкасымова. Ооба, Абылкасымова Нурия менин подругам, ооба, досум болот. Жакшы. Азыр каякта окуйсуз өзүңүз? Мен өзүм деле медикмин, Сиз да медицинский окуйм. э, Ооба. Кыргызстанда окуйсузбу же Турцияда окуйсузбу? Кыргызстанда, А, академияда. Жакшы. Азаматсыз. Негизи медиктердин аябай окуусу көп болот. Ага карабастан бул жака келип до конца окуп бүтүргөн экен, Чоң Ооба, рахмат. сизге да чоң рахмат. Сабактарыңыз аябай кызыктуу, пайдалуу болду. Анан видеолоруңузду дагы аябай көргөндө аябай приятно болуп атты. Чоң рахмат. Аябай жакшы экен, жакты бизге. Рахмат. Чоң рахмат. Бул туурасында да бир аз айта кетейин. Мен негизи 2022 эле акадете менен иштеп, ошол учурда эле сабак берип баштагам да. Анан ал учурда видео тартам деп, бирок менде перфекционист бир характер бар да. Баардыгы мындай перфект болуш керек мен үчүнчү. Мындай эч бир кемчиликсиз баардыгын үйрөнүшүм керек, анан кийин кылышым керек деп. Мен 1 жыл тартпай жүрө бергем да. Анткени мен ушундай бир видео бар го азыркы учурда профессионалдуу деңгээлде чыгып аткан. Бир жагында видео болот, экинчи жагында болсо ошол информациялар болот да. Презентация болот. Ошону кантип жасаш керек? Мен ар кимден сурап, изилдеп отуруп таппай койдум да. Андан кийин ошо үйрөнүп анан жасайм. 1 жыл кетти. 1 жылдай ушуну күтүп отура берип, анан ойлондум да, мындай нерсе болбойт экен депчи. Мен азыркы учурда кайсыл нерселерди билген болсом, ошол нерселер менен чыгарып, уже эле пользамды тийгизе алышым керек экен дедим. Анан Zoom менен чыгара баштадым. Азыркы учурда билесиздерби, уже канча арадан 2 жыл өттү, бирок мен дагы деле ошол видеону кантип даярдаш керек, кандай монтаж кылыш керек дали билбейм да. Значит, бул жерден дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Эч бир адам мындай перфекционист болбош керек экен. Колуңарда эмне бар болсо, ошол нерсе менен сиздер дээрлендирмей билмениз лазым. Бул деген сөз ошол нерсе колуңузда бар болгон нерсе менен колдоно алышыңыз керек экен да. Ошол, урматтуу достор. Турсунай Келдибек кызы Самира дейт. Урматтуу достор, бул жакта кимдерге сертификат жетпей калган болсо, сертификаттын баарын даярдап сиздерге Telegram группасына жөнөтүп коем. Ошол жактан ала алсаңыздар болот. Анан Инстаграмдан бизди отметка кылып ал жака дагы чыгарып койсоңуздар, биз кубанычта болобуз. Бул жакта баарыңыздардын сертификатыңыздарды даярдай албадым, анткени бүгүн бир башкача иштеди да компьютерчи. Бассам басылбайт, бир башкача болду. Ошон үчүн баарыңыздардыкын чыгара алган жокмун. Бир аз азыраак болуп калды, ага жетишпей калдык. Технический неполадки. Буюрса Telegram группадан калгандарын жөнөтүп коем. Бул жакта сөз бериле тургандар барбы? Мисалы, менин атым чыкпай калды дегендер. Же болбосо ыраазычылык билдирүү үчүн дагы микрофонду ачып сүйлөсөңүздөр болот. Так, жок окшойт. Анда мен кийинкиге өтөйүн. Урматтуу достор, бизде Асель чыйып атат. Так, сиз өчүрүп коеюн. Урматтуу достор, ким экинчи айга жазылат? Ошол туурасында бир аз айта кетейин, Мисалы, сабактар кандай өтүлөт, ошол таризи. Мисалы, азыр биз группага жаздык го. Кимде ким 1-мартка чейин жазылса деп, Мартка чейин жазылгандар үчүн бизде скидка. Ал скидкада сиздерге на выбор дагы бир курс белек берилет. Биринчиси англис тили, тез окуу жана Куран. Курстун баасы 2500 сом.
Бул азыркы учурда негизи Кыргызстанда приличный лицена акчасын бөлүп төлөсө болобу дейт. Албетте болот. Болот. Экинчи айга окуйм дегендер барбы? Мисалы, сиздер кайсыл курсту дагы да тандамак элесиздер? Куранбы, же болбосо тез окуубу, же английскийби? Кайсынысы сиздерге дагы да жакын? Курс менимче Саламатсызбы, Акмарал эже. Кандайсыз? Денсаулыгыңыздар жакшыбы? Мен сиздерге ыраазычылык айтам. Сизге айрыкча өтө сонун прям восхищаюсь да. Вообще прям сизди карап эле отура бергим келет го. Сиздер куратор эжелерге деле ыраазычылык билдиребиз. Баары эле баягы куратормун деп анан жаштарын айтканда эле 13, 15 сиз айткандай анан кийин ай ушул кыздар куратор болуп ушундай болуп прям вот ичиңен деп баягы суктанасың го. Анан баарыңыздарга рахмат чоң. Мен бир айдын ичинде жакшы эле нерсени үйрөндүм, өзүм тааныштырып дегендей. Анан Мерим Паратова эжекенин эмесинде окудум, группасында, 6-группада. Сонун болду, баарыбыз активный болуп. Бирок бизден азыраак эле окуучу бүтүп калды окшойт. Баарыңыздар ыраазычылык. Сиздердин список келе элек, ошон үчүн сиздердикин кийинчерээк жөнөтөм да. Кинай эже, сизди бир аз таанып калдым. Анткени ким активдүү болсо, ошол көзгө учурайт да. Ар бир посттордо мындай класстарды койгонуңузду көрөм, мисалы жазгандачы, реакция калтырганыңызды көрөм. Жана ошондой эле суроолор сурап, постоянно активдүү катышканыңызды байкадым. Сиз өзүңүз туурасында бир аз айта кетсеңиз. Бизди кантип таанып калдыңыз, каяктан келдиңиз? Сиздердин могу подругам бар, Нурзада деген, ал 5-группада окуйт. Анан биз экөөбүз кечке сүйлөшөбүз да. Анан Нурзада, короче, мен ушундай бир уже азыр 3-бүсү боюмда бар да, 2 кызым бар. Анан 25-жыл келди, дагы деле ушинтип эле өткөзүрөбүзбү, бир жок дегенде тил үйрөнбөйлүкпү деп калдык. Анан мен сага бир сонун эмени жөнөтөм, группаны жөнөтөм, Инстаграмдан деди. Анан кийин хорошо жөнөтчү деп эле анан кирсем эле турецкий язык бесплатно деп турат да. Это действительно бесплатно десем, да, дейт. Анан давай кошулабыз деп анан экөөбүз кошулуп, ошентип эле Инстаграм Нурзада аркылуу таанып калдым. Сарафанный радио менен келдим дебейсизби? Кандай бул бесплатно, бул анда анча окутушпайт окшойт деп суроо бердим да Нурзадагачы. Десем нет, бул жаман сонун окутат. Мен английский курсунда окуганмын бир ай, анан азыр эми турецкийге тоже думаю деди. Анан кийин анда жүр, анда экөөбүз окуйлу деп ошентип эле келип калдык да. Я не жалею. Сонун баягы турецкий кино көргөндө эле бир аз түшүнбөй калбасак эле, а так мындай жакшы эле болуп калды. Боттолдоп өзүң эме кылып кете бересиң го. Түшүнүпчү. Плане барбы экинчи айда улантайын деген турецкийге? Ооба, менде бар. Мен до конца үйрөнгүм келип жүрөт да. Анан бүгүн жолдошума айтсам, макул, улантсаң улант деди. Анан ошого азыр мен сизге суроо берейин деген болчумун да. Азыр экинчи айга окуй турган болсок, мына Куранды эме кылайын дегем да, экинчисинечи. Куранды ала турган болсок, прям нолдон баштап үйрөтүлөбү или кандай болуп калат ошонусу? Мисалы Куранда тажвид эрежеси бар, махрачтар бар. Ошолордун баарына токтолобуз. Мисалы Куранда только 10 эле окуучуну алабыз дедик, анткени билесиздер, ар бирөөгө индивидуальный подход кылганда жетишпей калабыз да. Ошон үчүн ал жакта 10 эле орун болот. Биз башынан баштап үйрөтөбүз. Мисалы кайсыл тамга кайсыл жактан чыгыш керек. Андан кийин уже баардык тамганы өтүп бүткөндөн кийин тажвид эрежеси бар. Мисалы сукундун ундун эрежеси, сукундун мимдин эрежеси, кайсы жерден узат, ошолордун баардыгын үйрөнөбүз жана күн сайын Куран окуйбуз. Ал дагы бир аз токтоло кете турган болсом, биринчи күндөн 4-күнгө чейин Куран болот. Мисалы биринчи күн биз Курандын эрежелерин өтөбүз жана Куран окуйбуз да. Ар бирөөңүздөргө 2 минута берилет. Ошо 2 минутадан сиздер окуп, анан мен болсо грамматикаларын бир аз түшүндүрүп берем. Мисалы тажвидчи. Кийинки күнү уже биз дуаларды жана сүрөлөрдү жаттап баштайбыз экинчи күнү. Мисалы ким канчалык туура окуп атат, туура эмес болсо тууралап, ошолордун баардыгын бир айда эми дуаларды жанагы кыска сүрөлөр бар го, 10 сүрө. Ошолорду туура окуусуна текшерип,
көзөмөл кылып турабыз да. Үчүнчү күнү кайра Куран окуйбуз. Ал жакта дагы тажвид эрежелери айтылат жана Курандын махрачтары айтылат. Ар бирөөңүздөр Куран уже окуп баштайсыздар. Сиздин азыр мисалы деңгээлиңиз кайсы, Эркинай? Мен окуй албайм да. Жаңы башталгыч, э? Прям нолдон эле баштаган эме го деген. Да мен ошого кандай болот экен деп. Негизи бул жакта көп эле башталгыч окшойт. Эгер башталгычтар көбүрөөк болсо, анда сразу баарыңыздарга ыңгайлуу боло турган бир эмеде өтөбүз да, сабактачы. Андан үчүнчү күн Куран, төртүнчү күн кайра мага эзбер бересиздер, жаттаган нерсеңиздердичи. Мисалы намаз дуаларынан баштайбыз. Сана, аттахиятту, намазда кайсы дуалар бар болсо ошолорду бересиздер. Ал эми бешинчи күнү болсо биз мындай диний бир маалымат берели деп атабыз. Орозонун пайдаларын, орозо кайсы учурда ооз ачылып калышы мүмкүн, кайсы учурда кармалат, кимдерге парз, ошол туурасында бир аз айтып беребиз. Даарат кантип алыш керек, намаз кантип окуш керек. Бул нерсеничи билип көрүп жүргөнүңүздөр менен түшүнбөшүңүздөр мүмкүн да, эмне үчүн андай же болбосо билбей окуп жүргөндөр да болушу мүмкүн. Ошол нерселерге бир аз токтолуп маалымат бере кетебиз ар бир пятница. Ал эми суббота, воскресенье выходной болот баарыбызга. Бирок жума ичи күн сайын өтөбүз Zoom аркылуу жандуу сабак менен. Анда ошону нолдон баштасаңыздар, ошо Куранга эме кылайын дегем. Анан эгер турецкийди экинчи айын баштай турган болсок, азыр А1ди бүттүк, А2ни баштайбыз да, э? А2 бир ай окулабы? Жок. А1 уланат. А1 уланат. Уланат, Анан ал кандай таризде өтүлөт? Же азыркы группадагыдай эле болуп, баары ошол окугандар баары эле группага кирип окулабы? Же болбосо ар бири менен индивидуально болуп, анан жаңы сөздөр берилип, мындай видеозвонок менен сүйлөшүп өтүлөбү? Же азыр мына группада кантип өтсөк ушундай болобу, даяр сабактар менен? Биз биринчи айда көп Zoom аркылуу өткөн жокпуз, бирок экинчи айга эгер жазылгандар боло турган болсо, дал ушундай сабактар болот, готовый. Ошол готовый сабактардан сиздер жаңы сөздөр үйрөнөсүздөр, тапшырмаларды күн сайын аткарасыздар, жана күн сайын диалог кыласыздар. Ал эми жандуу сабак жумасына 2 жолу болот. 2 жолу практика кылып турабыз. Та сурооңуз барбы? Жок, суроом болду. Чоң рахмат, Эркинай. Аябай кубанычтамын. Негизи биз сүйүнөбүз ушинтип обратный связь, кайтарым байланыш бизге берип, каяктан келгениңиздер өзүңүздөр туурасында айтып, анткени мисалы мен азыр бул сабакта өзүм эле сүйлөй берсем, и вам было скучно, и мне бы было скучно. Ошон үчүн мен дагы ар бир окуучуну тааныгым келет. Анан негизи көп адамдар таанылбай калат го. Мисалы биз ар бир потокто 200 окуучу алабыз. Анан бул Туркия бурслары деп коет. Баарыңыздар билсеңиздер керек, Туркия бурслары деген турецкий стипендия деп которулат. Бул жакта ошол кыргыз окуучулардан аябай чогуу тура бир өзүбүздүн жамаатыбыз бар да. Анан мен ар бир учурга барган сайын, чогулушка барган сайын ал жактан мага айтышат да: Акмарал эже, апам сизди окуп атат, Акмарал эже, мен тайжем окуп атат, эжем окуп атат деп. Анан кече жакында эле Акмарал эже, мен сиздин курсуңузга окугам жана азыркы учурда уже Туркия бурсларына өттүм деп мындай айткандар көп болду, кыздарчы. Анан ушунчалык сүйүнөт экенсиң. Анан ошол кыздарга дагы аябай ыраазы болдум да. Мисалы ал айтпаса мен билбей деле калмакмын да. Бирок мага келип ыраазычылыгын билдирип айтып атышат. Ошон үчүн ошондой адамдарды биз аябай баалайбыз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Эркинай, сизге да чоң рахмат бөлүшкөнүңүз үчүн, өзүңүз тааныштырганыңыз үчүн. Так, биякта СМСтер толуп калыптыр, аларды да окуй кетели. О, так, англис тилине катышайын дегем дейт Айлита. Англис тилин бир аз кабар берип кетейин, Англис тили, түрк тили кандай өтүп аткан болсо, готовый ошондой уроктор бар. Анан WhatsApp'та ал кураторлукту өзү кылат да. Мисалы азыркы учурда таанысаңыздар керек, Гүлкумар деген кыз бар. Ал дагы кураторубуз биздин. Эгер англис тилине катыша турган болсоңуздар, анын уже сабактарынын баардыгы даяр. Ошол группада өзү болот жана ар бир группада берилген суроолорго жооп берет. Бир жумада бир жолу Zoom аркылуу сиздерге сабак өтүп берет. Жана ошондой эле мындай азыркы учурда
өзүңүздөр байкадыңыздар болуш керек, жандуу сага эмес, готовый видеолор дагы да сиздерге көбүрөөк таасир берсе керек. Анткени сиздер эми азыркы учурда баарыбыздын окуубуз бар, ишибиз бар, бала чакабыз бар, үй бүлөбүз бар. Анан бир учурда постоянно кире албашыңыздар мүмкүн да. Мен мисалы күн сайын сабак өтүп туруп, саат мынчада десем, ошол учурда бир күнү киресиздер, бир күнү кирбей каласыздар. Бир сабакты түшүнүп, бир сабакты түшүнбөй каласыздар. Ал эми биз ошол сабакты сактап койсок, сиздер үчүн ыңгайлуу кылып туруп, только грамматикаларды, примерлер менен видео кылып койсок, ошол сиздер үчүн дагы да ыңгайлуу болот да. Мисалы сиз аны ошол сабакты 20 жолу, 30 жолу кайра кайра түшүнгөнчө кайталап көрсөңүздөр болот. Андан кийин сиздер түндө бошоп калышыңыздар мүмкүн. Түндө бошоп туруп, уже түндө дагы таң атканда дагы көрсөңүздөр боло берет да. Азыркы учурдун талабы негизи ошол. Ошон үчүн биз сиздерге дагы да пайдалуу болуу үчүн ушундай видеолорду даярдадык. Англис тилинде дагы ошол эле готовый видеолор болот. Жана ошондой жандуу сабак дагы бир жумада бир жолу. Акмарал, рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Арунанын группасында окудум. Арунага дагы чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңарды бөлүп, текшерип, ар бириңиздин тапшырмаларды текшерип. Ооба. Бул учурда мен кураторлорума терең ыраазычылык билдирем. Кураторлор бүттүгүн так. Өзүңүздөр байкап турсуңуздар, өнүнө отчет келет да. Ким эгер аткарбаган болсо группаларды чыгарып атты. Негизи ушул курс башталганда мен 10-15 күн ооруп калдым. Мындай активдүү болбогон учурларымды сиздер деле көрсөңүздөр керек, Башында инстаграмга күн сайын чыгарып берип аттым эле. Андан кийин уже ооруп калдым. Анан бере албай калдым. Ошол учурда мени сактап калган, менин ордумду басып турган менин кураторлорум болду. Сиздерге чоң рахмат. Англискийге окусамбы деп жатам дейт. Ооба, окуңуздар. Англис тили негизи мировой тил. Анан негизи баары эле мындай экен да. Англис тили мировой тил болгон үчүн мен окуйм деп эле англис тилге жазыла беришет да баары. Анан көп эле адамдын максаты жок болуп калат. Максатыңыздарды билип туруп, мен ушул себептерден улам түрк тилин же болбосо англис тилин окугум келип атат деп туруп, биринчи максат коюп, максатты туура коюп, андан кийин барсаңыздар дагы да таасирдүү болот да. Мисалы, өзүм айта кетсем, мен азыр англис тилин эмне үчүн үйрөнүп атам? Менин кызым бар. Менин буюрса балдарыма келечекте өзүм англис тилин үйрөтүш үчүн окуп жатам. Жана ошондой эле азыр түрк тилин үйрөндүм. Мен түрк тилин билгениме 10 жыл болуп калды. Сиздерге сабак берип атам. Мен өзүмдүн ушул нерсемди байкадым. Эгер кайсыл нерсени мен билген болсом, ошол нерсени жакшы жеткире алам. Мындай сабак берип, кайсы тил болсун, же болбосо башка маалыматтар болсун. Англис тилди эгер терең үйрөнгөн болсом, мен буюрса англис тилинде да сабак берип баштайм. Ошол себептен улам мен азыр англис тилин дагы да үйрөнүп, өздөштүрүп жатам. Аруна эженин, Арунанын группасы бүгүн неме го? Активдүү, машалла. Аруна эженин группасында окудум. Аябай жоопкерчиликтүү, ишине тың, ар бирибиздин тапшырмаларды күндү текшерип, бизге колдоо көрсөтүп жатты. Жакшы көрөм Аруна эжемди. Микрофон иштебей жатат дейт. Аруна, сени жакшы көрөбүз. Чоң рахмат. Бул жакта ошо эң активдүү, мындай ар бир сабакты калтырбай окуп аракеттенген эжекелер, сиңдилер да бул жакта. Ооба. Биз именно ушул потокто бөлүүгө аракет жасадык. Мисалы, жаш категориясына жараша 13 жаштан, мисалы 16 жашка чейин, же болбосо мектеп окуучулары, студенттер депчи. Сага кайсылар туш келди эле, Аруна? Көбүнчө сенин группаңда кимдер бар? Алгам мен атайын. Кимдерди? Эң улуу эжекелерди алгам. 60, 40тан 60, 30тан 60 жашка чейинкилерден алгам. Сонун, жакшы. Мындай азыр кураторлор бир аз сүйлөй кетсеңер да, бир таасир болдубу? Мисалы, ушул бөлгөн категория мененчи, же мурункудай жакшы бекен? Айырмачылыктарын байкадыңарбы? Айырмачылыктары сезилген деле жок мага.
көбүнчөсү эмнегедир ушул потоктогу эжекелер менен иштеген аябай жакты мага. Себеби? Себеби мындай, мисалы бир эмени мындай ответственный да, Мгм. саат мынча чейин жөнөтүп, бир убактыңыздарды бөлүп, эртерээк там сабакты окуп, жөнөткөнгө аракет кылыңыздар деп бир сөздү мынтип айтып, кайрылып жардам сурасаң эле мындай сразу аткарышат да. М, Анан мага да жардам берип коюңуздар, текшергенге мага дагы оңоюраак болсун, катарынан жөнөтүңүздөр деп мындай ар бир сөздү бир эмени кайрылсаң мындай аткарганга аракет кылып атышты да. м. Мага дагы бир плюс болду, жардамдар тийди. Ооба. Кыйынчылык. Аруна негизи канча поток өттү? 5 поток өттү да биздечи. Бардык потокту Аруна билет. Биз алгач кандай иштегенбиз. Бирок биринчи потокто Аруна окуучу болчу, анда куратор эмес болчу. Биринчи потокто биз ушунчалык кыйналганбыз, анткени жаңы система, бардыгына жаңы үйрөтүш керек. Бул кандай эмне үй тапшырма жөнөтөбүзбү, эмне күнүнө жөнөтөбүзбү, диалог кылабызбы, ким менен кылабыз, кантип кылабыз, конспект жөнөт дейбиз биз. Ар бир окуучу конспект жөнөтөт, аудио жөнөтөт. Анан диалогду кылыш керек болот да, ушул 3 задание берилет. Биз биринчи потокто аябай эле кыйналганбыз. Бирок бара бара негизи адамдардын баардыгы үйрөнүп, түшүп, көрүп билгенден кийин уже оңой боло баштайт экен, Арунага эми кийинки поток дагы да оңойлошо баштайт деген ишеничтемин. Аруна. Ооба. Бирок Мурунку чындап эле азыр кандай? сиз айтсаңыз эстеп кеттим. Ушу биринчи потокто мен өзүм дагы окуучу болчумун ал маалда. Аха. Түшүнбөй мынтип методду кыйналып аттык да. А, Анан кийинкилери уже жеңилдеп баштады. Кийинкиси вообще эле жеңил болуп калат го дейм анда. буюрса. Иншалла. Биз дагы улантууга аракет жасайлы. Негизи мен ойлой берем да, мындай ар бир потокту өткөргөндөн кийин адам ушунчалык чарчап калат. Мен эле байкайм, кураторлор дагы аябай чарчап калат да. Анан биз от души эс алабыз 3 айдай, 4 айдай. Анан кайра эле баштайбыз да. Биздин баштообузга окуучулар себеп болот. Окуучулардын кайтарым байланыштары, жана сиздерге айта кеттим, Аяна мени түртүп турат депчи. Мен мисалы Аяна айтпаса мен деле окуум бар да. Мен азыркы учурда Анкарада, Турцияда окуйм. Сабагым саат 9-дан 3-кө чейин болот. Анан өзүңүздөр деле ойлоп көрүңүздөр. Балам дагы бар. Үйдө, короче, тиричиликтер бар. Дагы да дополнительный окуулар бар. Бирок ошонун өзүндө менин кураторлорум жана окуучуларым суранып турат. Ну качан өтөсүз? Качан сабак койсоң болот эле деп. Ошо сиздердин суранычыңыздардан улам, кайтарым байланыштан улам биз кайра өтө беребиз да. Сиздерге дагы сунушум, эгер бизди сагынып, биздин дагы курсубузга жазылууну кааласаңыздар, бизге жазып турсаңыздар болот. Биз уже кайра өткүбүз келип атат деп биз ошол учурда дагы да уюштуруп турабыз, А так бизде бир жылда негизи 2 эле жолу план. Бир жылда 2 эле жолу өтөбүз, иншалла. Кийинкисин качан өтүп калабыз билбейбиз. Окуучуларга байланыштуу бул. Бул жакта Аяна деген кураторум дагы бар экен. Аяна, чечип кеттиңби? Милана кураторлордон. Бармын кандайсыз? Элнура. Аяна, сөз сенде. Баарыңыздарга салам. Мен биринчи группанын куратору болом. Мгм. Азыр окутуп жаткан группам менин 5-чи группам негизинде. Мен биринчи эмени сентябрдын 2-синде үйрөткөн болчумун. Мгм. Азыр окуучулар мага мындай эме жакты да. Себеп дегенде мен биринчи сентябрда окутканда мага окуучулар аябай эле кыйын болгон болчу. Себеби алар мындай курстун аягында мындай ыраазычылык билдириңиздер десем вообще эч ким жазбай койгон болчу. Бири эле эже жазган да. Аха. Анан өлө эле эме болгом да, таң калгам да. Анан бирок негизи мен өзүм укуганда көп эле жазганбыз. Мгм. Анан азыр болсо 5-чи группа, негизи 5-чи эмедим, потоктукмун. Эми группамда окуучулар аябай жазды да. Аянадан аябай шатыратып келе баштады, ушунчалык ыраазы болот экенсиң отуруп карап. Анан негизи ким ыраазычылык билдирип атканда мен ошол нерсени сактап калгым келет да. Мисалы адам унутчак го. Бирок мен
Мисалы мотивациям түшүп кетип, мен бул ишти эмне үчүн кылып атам деген суроолор келет го. Ошол учурга түшүп кеткенде мен комментарийлерди карайм да. Ошо комментарийлердин астын карап, анан эстейсиң, мен ушундай польза бере алдым беле. Действительно биздин курс полезный турбайбы деп анан кайра ишиңди уланта бересиң да. Сиздерге да айта кетмекчимин, эгер ыраазычылык билдирүү кат жазай турган болсоңуздар, Инстаграм аркылуу билдирсеңиздер болот, Инстаграмдан сториске чыгарып, же болбосо Ютубка комментарийге калтырып кетсеңиздер, биз ошол жактан ар дайым карап окуп турабыз да, эстеп. Инстаграм эмне үчүн керек? Инстаграм бизге башкаларга дагы биздин окуубуз, биздин курсубуз жетиш үчүн реклама катары кетет. Сиздин бизге польза болгон тарабыңыздар да ошо болот. Инстаграмдан чыгарсаңыздар да сүйүнөбүз. Андан кийин Аяна кетип калды окшойт, Азыр окуучулар аракетчил да. Мен группада башында 22 окуучу алгам, аягына 15 окуучу жетти, 7 окуучу чыгып кетти группадан. Тапшырма аткарбай чыгардым да. Негизи башка группаларда ошо 7-8 калганда биз бөлүштүрө беребиз да. Ошо кээ бирки группаларда 7-8 калат да. Бул деген сөз 20 окуучудан сеники 15 калып атса, аябай мотивация берип, активдүү кармагандыгынан улам. Аяна азаматсың, чоң рахмат сага. Ушунчалык ыраазымын. Постоянно мени түртүп турат бул кызым. Дальше бул жакта комментарийлерге уланта берели. Биякта кураторлор дагы бар экен. Кураторлор сөздөр сизде. Эгер биякта болсоңуздар. Элнура, Милана. Бүгүн Мерим эже, Гүлкумар жок экен. Так, дальше. Акмарал эже, сизге чоң рахмат. Кураторлорго да ыраазычылык билдиремин. Мага түрк тили аябай жакты. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Биз аркылуу түрк тили менен таанышканыңыздарга аябай сүйүнүп атабыз. Буюрса биз аркылуу дагы араб тилин жана ошондой эле англис тилин да башка нерселерди тааныштырууга буюрса аракет жасайбыз. Бизде чоң пландар бар. Ошолорду эгер ишке аша турган болсо, анда сиздерди дагы да чоң нерселер менен тааныштырабыз. Марал, сизге чоң рахмат. Сабактарыңыз аябай кызыктуу жана пайдалуу болду, деди. Баарыңыздарга чоң рахмат. Акмарал эжеске Аллахым ыраазы болсун. Көптөгөн сөздөрдү үйрөндүм. Аябай кубанычтамын сизди көрүп, окуп калганыма. Алла ыраазы болсун. Урматтууларым, чоң рахмат баарыңыздарга. Салым, бир нерсени түшүнбөй калдым. Эже сертификат эмнеге керек кызматы дейт. Сертификатты айта кетейин. Биякта канча кыз? 15 окуучу бар экен. Урматтууларым, сертификаттар керек. Сиздер бир стипендияга тапшырып аткан болсоңуздар, же болбосо университетке же кайсыл бир жерге барсаңыздар, ал жакта сертификаттарга дагы көңүл бөлгөн адамдар бар. Мисалы, биздин азыркы учурда эмне лого иштеп калган экен да. Мисалы, биздин лого барго Turkish with us, Акадети деген, азыркы учурда печать анча деле маанилүү эмес экен. Бул эмнеден байкадым? Түркия бурсларынан менин жолдошум сертификат алат да. Анан ал сертификатты карасаң, ал жакта Түркия бурсларынын логосу эле турат. Так сертификатты көргөн жокмун. Значит, азыркы учурда только лого менен көп адамдар иш кылып калыптыр деп түшүндүм. Сертификат негизи Түркия бурсларына дагы ким тапшыргысы келип аткан болсо, алар сертификатка аябай көңүл бөлүшөт. Мисалы, бир адамдын канча сертификаты бар экен, бул эң эле көп каралган нерсе. Анткени сертификаттар айтып турат да. Мисалы, жашооңуздарда сиздер канчалык деңгээлде активдүүсүздөр, кайсыл жакта кандай иштерди алып бардыңыздар, Мисалы, бир жерге волонтер болуп кирип, мен волонтер кыздарым бар биякта, алар ыраазычылык кат алды. Аны дагы эгер Түркия бурсларына тапшырып көрсөтө турган болсо, биякта волонтер болуп иштеген экен. Же болбосо биякта мындай кызмат аткарган экен. Сертификаттарды көрүп, аларды дагы баалап, анан кийин ошол сертификаттардан улам өткөн биякта окуучулар аябай толтура. Менин жолдошум дагы
Мончалык элестетиңиздер, ушунчалык сертификаты бар. Мындай бир китеп эле болуп калган да. Мен аябай таң калам дажычы. Канча мындай ушунчалык сертификат кантип алды деп. Адамдын негизи ошол канча жашта болсоңуздар, ошол жашка чейин сертификаттарды көрсөтсөңүздөр эле билип коет экен да, мындай канчалык деңгээлде активдүү бул эмне иштерин алып барып аткан бүттүгү сертификаттарда көрүнүп турат экен да, мынтипчи. Ошол урматтуу достор, сертификаттар аябай эле маанилүү. 4 категория аябай маанилүү Түркия бурсалар тапшырыш үчүн. Биринчи сертификат, экинчи мотивационный письмо. Мотивационный письмону дагы сиздер эмне үчүн Түркияга тапшырууну каалайсыздар, эмне үчүн Түркияда окугуңуздар келет, ошол туурасында бир аз маалымат берип жазышыңыздар керек болот да. Ошол сочинение, мотивационный письмо каралат сөзсүз түрдө. Анан рекомендательный письмо бар. Бул деген сиздерге окуучуңуздар же болбосо ректор, проректор, декан, профессор, доктор ушул мугалимдердин баардыгы сиздерди тааныган адамдар сиздерге рекомендационный письмо жазып берет. Ошонун негизинде карашат. Мисалы, эгер профессор, докторлор, декандар жазып бере турган болсо, алар дагы да ценится да. Декан жазып берген экен. Значит, бул балада бир нерсе бар деп ал жактан дагы тандап алат сиздерди. 4 категория. Так. Сиздердин билимиңиздер, алган бааңыздар. Мисалы, кызыл менен бүт түстөрбү, же болбосо канча балл алдыңыздар, 100 балл алдыңыздарбы, ошол оценкага карайт да. Ошонун негизинде анан сиздерди тандап алат. Асель, түшүнүктүү болду? Сизге суроом бар, кантип куратор болсом болот? Куратор буйруса кийинки потокто дагы болсоңуздар болот. Бирок эгер жазыла турган болсоңуздар, куратор болом десеңиздер, бизде куратор группалар бар. Ошол группага азыртан кошулсаңыздар болот. Кураторуңузга жазсаңыз, же болбосо мага жазыңыз, мен кошуп коем. Ооба, кызыктуу болду. Ырдай албаган жаныбыз ырдап жибердик. Негизи бул аябай отурукташкан бир система да, баарыңыздар байкадыңыздар болуш керек, Бизде ыр дагы бар, мультиктер дагы бар, кинолорду көрсөңүздөр болот, диалог бар, аудио бар, конспект бар. Негизи ар бир адам тил жаттап атканда ар бир себептерден улам үйрөнөт экен да. Мисалы, бирөөнүн көрүүсү жакшы, ал көрбөсө үйрөнө албайт. Бирөө укпаса үйрөнө албайт, бирөө сүйлөсө үйрөнө албайт да. Ошол методикалардын баардыгын биз ушул курска жазып, анан сиздерге үйрөтүп жатабыз. Биринчи жолу ырдап баштасаңыздар, аябай кубанычтамын. Негизи ыр аркылуу сиздер дагы мындай оозуңуздар сүйлөгөнгө көнөт. Андан кийин өзүңүздөргө болгон ишеним дагы да артат экен да. Бул ырдоонун пайдалары. Түрк тили аябай жакты. Сиздерге чоң рахмат, Акмарал эже жана кураторлор. Сабак кызыктуу жана пайдалуу болду. Биринчи группада окудум. Аянанын биякта окуучулары дагы бар экен. Аянага чоң рахмат. Дагы көп айымдардын тил үйрөнүшүнө себепчи болуп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат, буйруса иншалла. Ооба, рахмат дейт. Асель ооба дейт. Түшүнүктүү болуптур, Манкеч кыздар, сиздерге чоң рахмат. Бир ай бою биз менен алышып, алтындай болгон убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Кылган жакшылыгыңыздар Аллахым миң эселеп кайтарсын. Амин. Амин иншалла. Акмарал айым, куратор кыздар, ишиңерге ийгилик, сиздерге терең ыраазычылык. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Нургүл айым, чоң рахмат. Ошону менен, урматтуу достор, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз азыр конокко кетебиз. Убакыт саат да келип калыптыр. Бир саатыбыз аябай сонун өттү деп ойлойм. Сиздерге сабак кандай болду? Жактыбы? Сабак аябай сонун болду. Мага өтө жакты. Мындай ырлардан, конспект жазганда дагы мындай тамгаларды үйрөндүм да. Кантип тамгаларды башында билчү эмесмин. Башында Инстаграмдан академияны көрдүм. Андан кийин WhatsApp'тан классташым статусуна коюп коюптур. Анан бул эмне экен аябай кызыктым да, мындай бир нерсени көргөндө аябай кызыгуу болот экен да. Окуганда бул экен деп сурап көрсөм, ооба бекер экен, катышасыңбы деди. Анан макул деп катыштым. Мага чындыгында аябай жакты.
Жомок айтканда мындай кинону көргөндө бир аз түшүнүп калдым. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат, Жумакүл. Ошондо сиз азыр мектеп окуучусузбу? Ооба, 9-класста окуйм мен. 9-класс, машалла. Бизде аябай эле мектеп окуучулары көп окуп атат. Мен аябай сыймыктанып мактанам. Мисалы, мен мектепте окуп атканда ушундай мүмкүнчүлүктөр жок эле. Ал учурда баары негизи Кыргызстанда билесиздер да, курстар аябай кымбат, анан баары платный го. Ал эми бесплатный болгон менин учурумда жок эле. Бирок азыр сиздердин учуруңуздарда буюрса бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калганыңар үчүн дагы мен аябай сиздер менен сыймыктанам. Буюрса окууну бүткөнчө, уже мектепти бүткөнчө эле сиздер бир эмес, бир канча тилди үйрөнүп бүтөсүздөр. Мисалы, кыргыз тили, орус тили, англис тили, түрк тили, мына уже 4 тил болот. Бул эң сонун жыйынтык, азаматсыздар. Буюрса калтырбай дагы да китептерди окуганга жана ошондой эле подкаст, жомокторду көрүп туруңуздар. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, анда курсту улантып, курстарга дагы до конца окуп уже үйрөнүп алсаңыздар болот. Бул жакта дагы бирөө жазып атат, мен сүйлөйт элем дейт. Корейский тамгалар менен экен. Микрофонду ачып сүйлөсөңүз болот. Саламатсызбы Акмарал эже? Сизге чоң рахмат айтам. Кураторлорго да чоң рахмат. Мен негизи башында түрк тилин үйрөнөйүн деген деле оюм жок эле. Бирок менин курбу кызым Аяна эже менен тааныш экен, ошол түрк тилге катышпайт белең, бекер курс болот экен деп айтканынан мен мейли анда бекер болсо катышып көрөйүн деп катышкан элем. Кийин ошого кызыгып кеттим. Күн сайын тапшырмаларды келип туруп аттым, бирок кечин дем алыш күндөрү жомокторду айта албай калып аттым да. 2 жумасын эле айтып калдым. Биринчи 2 жумаларды айта албай калдым, жетишпей атты. Канча жашта? Азыр бирге 12. 12, машалла. Машалла. Биздин курста эң эле жаш категориялардын бири экенсиң, мындай үнүңдү укканда. Үнүң аябай приятный экен. Сен буюрса сен дагы тилдерди үйрөнүп, мугалим болсоң болчу да экен. Азаматсың алтыным, чоң рахмат. Ушундай тартынбай, уялбай, сүйлөп, ыраазычылык билдирип атканыңа мен дагы сага рахмат айтам. Ошол урматтуу достор, биз анда бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Мен аз Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса биздин сабактар болуп турган учурда дагы баарыңыздарды күтөм, катышыңыздар. Так, Гүлкумар эжекеңер кечигип келип калыптыр, бирок эмеден азыр чатты ачып коем, чаттан сүйлөшсөңүздөр болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.